Саламатсыңарбы балдар? Силер менен Нарын районуна караштуу Казалы Абиров атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Өмүрова Венера Каныбековна. Силер менен биз кыргыз адабияты сабагынан Түгөлбай Сыдыкбековдун Көксерек аңгемесин өтөбүз. Сабактын максаты Түгөлбай Сыдыкбековдун Көксерек аңгемесинин мазмуну менен таанышып, идеялык мазмунун түшүнөсүңөр. Адам баласы менен жапайы жаныбарлардын ортосундагы жашоо үчүн күрөшүн талдап түшүнөсүңөр. Түгөлбай Сыдыкбековдун кара сөздүн чоң устаты экендиги Көксерек аңгемесинде ачык даана көрүнөт. Анткени жапайы жырткычтын кыял жоругу, бөлтүрүктөрүнө болгон мамилеси, иш-аракети анын табиятына дал келгендиги көрүнүп турат. Аңгеме көксерегинен ажыраган көк канчыктын бөлтүрүктөрүн жетилтүүдөгү тарткан убайымы, келечектен күткөн үмүтү, карыган кезинде жан сактоо үчүн болгон аракети баяндалат. Карышкырлар да адам сыяктуу эле жашоо тиричилик үчүн күрөшөт. Алар дагы жаратылыштын бир мүчөсү катары өз тукумун сактоого аракеттенишет. Бирок кандай гана болбосун, бөрүлүк заңын сакташат. Буга кынжыгыйды талап жеп коюшу далил боло алат. Аңгемени окуган окуучу адамдардын бардыгы эле зыянкеч бөрүлөргө каршы эместигине ынанат. Балдар, силер Түгөлбай Сыдыкбековдун Көксерек аңгемесин толук окуп чыккандан кийин суроолорго жана тапшырмаларга көңүл бөлгүлө. Көк канчык эмнеге өкүндү? Ал кандай түш көрдү? Кынжыгыйды эмне үчүн талап жеп коюшту? Мына ушундай суроолорго жооп бересиңер. Ар бир бөлтүрүктү сүрөттөп бергиле жана аңгеме боюнча сүрөт тарткыла. Азаматсыңар балдар. Бул тапшырмаларды аткарып бүткөн соң үйгө тапшырма берейин. Суроолорго жазуу жүзүндө жооп бергиле. Кынжыгый эмне үчүн башка бөлтүрүктөрдө эмес? Мергенчи эмне үчүн көк канчыкты атпай койду? Мына ушул суроолорго өзүңөр жооп жазып дептериңерге, анан андан тышкары 204 беттеги Түгөлбай Сыдыкбеков жөнүндөгү маалыматты конспекттелеп жазгыла. Азаматсыңар балдар. Анда эмесе билимди баалайлы. Эгер силер берилген тапшырмаларды туура, так аткарсаңар, суроолорго туура жооп берсеңер, сабакка активдүү катышсаңар, анда эң жогорку баага татыктуу болдуңар. Эмки сабакка чейин жакшы тургула, саламатта калгыла.